кайф от души. Кайфовать хочу, кайфовать. Рядом друзья близки, мы пьем водка и виски. Так настроение по-русски. Кайф от души. Кайфовать хочу, кайфовать. Ассалаумалейкум. 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 Билим неге чыгардың эле бизди? Достор чакырганын себеби канчадан бери жолуга элекпиз. Рамазан айы келатат. Рамазан айында Кудай буйрса бардыгыбыз Кадыр түнүнө дуа кылып, элге жерге иманыбызга дуа кылып, бардыгыбыз бейиште болойлук деген ниетте бардыңарга умрага жолдомо берген чакырдым туугандар. Мен бара албайм. Байке менен билесиңер, көп жылдан бери соттошуп жүрөм жер боюнча. Дагы деле бүтпөй атат. Өзүңөр эле барып келин, бүтсө бармак. Апа, чалбаңызчы, мен айтпадым, чалбаңыз, мен балдар менен турам деп. Чала бересизби тажат? Барам анан, ток ова бурсадым, ова. Давай. Билим, эгерде могул бара турган болсо, анда мен барбайм. Могул менен эч жака барбайм. Досторум, өзү негизи жакшы ниетте чогулдук элек, жакшы ниетте убайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадистин маанисин айткан. Кадыр түнүнүн бардыгынын күнөөсү кечирилет, бир гана 4 адамдын күнөөсү кечирилбейт деген. Ата-энесине актык кылган адам, бирин кечирбеген адам, тууганчылык менен мамилени үзгөн адам, 4-түсү арак ичкен адам. Досум, сен пайгамбарыбыз айтты, бейишенен таманда деди. Мындай мамилең менен сен эч качан бейишке кирбейсиң. Кабаны 7 жол эмес, 70 жол айлансаң да сен Алла кечирбейт. Досум, 10 жылдан ашык болду бири-бириңди коркуп жүргөнүң. Дагы деле кечирбейсиң тууган. Бири-бириңди кечирип койгула да Алла үчүн. Сен канча жылдан бери досум, жолуккандан бери айтасың, тууганың менен соттошуп жүрөм. Пайгамбарыбыз айтты, өмүрүңөр узак болгонун кааласаңар, тууганыңар менен жакшы мамиле боло деп. Сен бир байкеңди кечирип койчу бир Алла үчүн. Азыр барганыбыз менен биздин Кадыр түздүн тосконубуздун айырмасы кайсы? Эгер бардыгыбыз төртөөбүздүн күнөөлөрүбүз кечирилбесе. Досум, сен канчадан бери ичкиликти токтотом деп токтотпой жүрөсүң. Арак бул күнөөлөрдүн энеси дейт. Ичип жүрө турган болсоң, точно бир күнү бир нерсенин үстүнөн чыгасың. Качан токтотосуң досум? Не пайгамбар ушул нерсеге бизди үйрөттү эле достор. Ушундай кылгыла деп айтты эле бизге. Туура айтасың досум. Пайгамбарыбыз айтты, кимдин жүрөгүндө кыпындайда текейлик болсо ал бейиштин жытын жыттабайт деди. Чындап, көп жылдан бери мен сага кек сактап жүрөм. Кечирип койчу досум, менден кетти. Достор, өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайын, толук мусулман болуп өткөзүн дейт. Досум могу 10 000 евролук саатты менден белек кылып алып койчу досум. Байке менен кечирип коюңузчу. Болгон арзылаган дүйнө үчүн көңүлүңүздү ортуп жүрдүм байке. Кечирип коюңуздар. Кечирбеген анан. Сен менин жалгыз гыз тууганымсың. Кантип кечирбейм? Жерден да үйдүн да документ. Сен биздин кичүүбүз. Апа. Кечирип коюңузчу апа. Жана катып акыра алдым апа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинин маанисинде ушундай деген. Кадыр түнү ушул 4 түрдүү инсан кечирилбейт. Биринчиси спирттик ичимдик ичкендер. Экинчиси ата-энесине урматсыздык кылгандар. Үчүнчүсү тууган урук менен мамилесин үзгөндөр. Төртүнчүсү мусулман бир тууганына кек сактагандар.